Эгерде дебаттын максатына токтоло турган болсок, бүгүн БП форматында өтөт. Андан сырткары Ош шаарында акыркы 5 жыл аралыгында жаштар арасында дебат турнирлери жетишерлик уюштурулбай, республикалык деңгээлге чейин чыккан оюнчулар дээрлик болгон эмес. Ошол себептен жаштардын сүйлөө чеберчилигин жогорулатуу жана анализ жасоого үйрөтүү максатында Тайыржан Турсуналиев атындагы медиа мектеби дебат турнирин баштады. Дагы бир жогорку деңгээлге чыгарып, ошо жаштарды көбүрөөк дебатка тартуу аркылуу биз силердин араңарда баягы критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, өзүнүн баягы элдин астында сүйлөөгө өзүнүн оюн отстаивать эткенди үйрөтүү ушул максатта кылып атабыз. Дебаттык турнирге шаардагы жогорку окуу жайлардагы 100гө жакын жаш студенттер, тактап айтканда 20 команда катышууда. Дебат жаңы британдык форматы боюнча өтүп, ар бир командада 2ден оюнчу ойнойт. Негизинен бул дебат турнири британдык парламенттик форматта өтөт негизинен. Жана алгач бул жерде америкалык парламенттик форматта ойноп жүргөнбүз. Жана алгачкы кадамдардан болуп британдык форматка өтүүдөбүз. Жана ошол британдык форматтын негизинде бүгүн Ош шаарында эң чоң турнир өтмөкчү. Дебаттын бул форматы жөн эле талаша берген кара талаш эмес. Мында катышуучулар көтөрүлгөн маселени далилдүү фактылар менен гана айтат. Ошентип кезек менен сөз берилип, анализ жасап ойноого мүмкүнчүлүк берет. Саламатсыздарбы, урматтуу зал, саламатсыздарбы, урматтуу сот, саламатсыздарбы, урматтуу оппоненттер, биздин өкмөт мүчөлөрү жана өкмөт башчылары. Менин атым Асылбек Байылмурат. Бүгүнкү тема резолюция. Бул палата парламенттик башкарууга караганда президенттик башкаруу жакшы деп эсептейт. Азыркы бул ачык сөздөргө мен өкмөт башчысым толук өзүнүн ойлорун жана өзүнүн пикирлерин. Дебат учурдун актуалдуу маселелерине аналитикалык ой жүгүртүп, эки тараптуу кароого үйрөтөт. Ал жаштарды эркин ой жүгүртүүгө жана лидерлик сапатка үйрөтөт. Уктап аткан, ойгонгусу келбей, кара терге түшүп алып, анча-мынча жып бөлүп чыгарып коюп аткан уйкудан ойготтуңар да, акылды ичине ойготуп коюп, аракет кылдыңар. Ошол аракет кылганыңар өзү силердин жеңишиңер. Ошондук үчүн баардыгыңарга ийгилик каалайм. Адилеттүү судьялар чечип берсе керек, тем более шаарыбыздын жаштардын комитетинин төрагасы, мен куттуктаганмын, өзүм кабыл тилегенди айтканмын. Эң негизгиси акылган кыргыздардын сөзү бар. Ак үйлөт не дейт? Сынбайт дейт. Оюндун жыйынтыгында жеңүүчүлөр баалуу белектер жана сертификаттарга ээ болуп, эң мыкты делген команда дебаттык кубокты алат. Ал эми кийинки оюндардын толук чыгарылышы ТМЖ телеканалынан чыга баштайт. Ажибай Файздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, Т-медиа. Бүгүнкү оюнда өкмөт башчыда дагы жеңүү мүмкүнчүлүгү көп.